Буга чейин жума баяндардын биринде урматтуу жамаат tasavvuf деген эмне? Tasavvufтун исламдагы, шариаттагы орду кандай? Ушул жөнүндө айтып өткөн элек. Дагы токтолуп өтөбүз. Анткени бүгүнкү темабыз дагы ошого байланыштуу тема. Tasavvuf дегени طريقة في السلوك تعتمد على التحلي بالفضائل تزكية للنفس. Тагыраак айтканда, tasavvuf дегендин мааниси ал ушундай бир жол. Tasavvuf ушундай бир жол. Ошол жолго түшкөн адам өзүнү артыкчылыктар менен кооздойт жана нафсисини тазалайт. Tasavvuf деген сөздүн терминдик мааниси ушул. Шариат, ислам дини бул 3 негизден турат. Иман, ислам, ихсан. Биринчи иман, акида маселеси, акида илими. Андан кийин ислам, фиқх маселелери. Андан кийин ихсан, бул tasavvuf masalesi. Tasavvuf ilimi. Fiqh ilimi, tasavvuf ilimi, akida ilimleri. Бұл исламдағы ең негізгі нәрселер болып есептеледі. Ақидаң тура болса, ибадатың Аллахтың астында қабыл. Бирок ибадатың қабыл болды, тура. Мойныңдағы фарз деген өкімден құтылдың, фарздан құтылдың. Бирок сен адамда дагы деле бир нерсе жетишсиз болуп атат. Ал эмне? Адамдын кулк мүнөзү, адеп ахлагы. Ошол кулк мүнөз, адеп ахлакты оңдой турган бул tasavvuf. Аллах Таала Кур'ани Каримде Инна-с-салата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз адамды бузуку, жаман, жек көрүлгөн иштерден тосот деп айтты. Кайтарат деп айтат. Бирок бүгүнкү күндө сиз менен бизди тосотабы намазыбыз? Кайтарып атабы? Келип намаз окутабыз, мечиттен намаз окутабыз. Бирок чыгып баягы эле эски жоруктарыбызды кылып атабыз, жаман сыфаттарыбызды көрсөтүп атабыз. Сахабалар менен биздин айырмабыз эмнеде болуп атат? Сахабалардын сыфаты алар ушунчалык деңгээлге жеткен. Куну мислана. Динсиздерге силер бизге окшоп жашагыла. Бизге окшош болгула деп даават кылатылар. Бүгүн биз динсиздерге эмес, мусулмандарга, бирок өзүнүн мусулман экендигинен кайдыгер болуп калган мусулмандарга, намазын окубай жүргөн мусулмандарга, мусулманчылык эмне экендигин билбей жүргөн мусулмандарга мага окшо деп айтуу ар жакта турсун. Мечитке келип жамаат менен бирге намаз окусаңыз, намаздын мындай пайдасы болот экен. Таксыр билем муну мен. Айтпай эле койчу, мага үйрөтпөй эле койчу. Мечитке чакырсаң дагы ал мага окшош деген жок эч ким али. Мага окшош десең жийиргенип кетип калса керек, тетир карап. Мен сага окшоп окшам, окшобой эле койдум депчи. Ошондой эле бүгүнкү мусулмандардын абалы ушул даражага жетип калды. Мусулман отуруп алып, мусулмандык критикалай турган деңгээлге жетип калды. Кантип? Өзү дин душмандарынын, батыштын көрсөткөн нерселерине ээрчип, азгырылып кетип аткандыгын эске албай, арапташып кетип атасыңар деген сөздөрдү сүйлөйт. Анда сен европалашып кетип атасыңбы деген эч ким жок ага. Мейли, аны айтпай эле коелу. Бирок бул сөздө эмне турат? Бул сөздө бизде мусулмандык сыфатынын жок болгондугунун себеби. Эми Аллах Таала аятта айткан
İnnes salata tenha anil fahşai vel munkar. Namaz adamdı buzuku, jaman, jek görülgen madaniyatsız işlerden kaytarat, tosot diye atat. Nege namazı tospay jatat? Nege kaytarбай жатат? Antkeni namazı talaptagıday atkargan jokpuz, okugan jokpuz. Kantip? Namazın adeplerini saktagan jokpuz. Adep arjakta tursun, vacipleri dele kalıp ketip atat bu günde. Namazın vaciplerinde de köngül burbay kalıp atabız. Negizine namazды okuуда, namaz okutkanda adamın avalı uşunday boluş gerek. Al толық кандуу dünyadan üzülüp толық жараткандын астына мен жараткан менен байланышып атам. Allah Taala менен байланышып атам. Telefonda сүйлөшүп атсаңыз, бул бир мисал болгону. Allah Taalаны бир махлуктун нерсесине окшотуп атат деп түшүнбөйлү. Болгону бир түшүнүктүү болуш үчүн бир мисал. Telefonda сүйлөшүп атсаңыз, жаныңызда бирөө келип алып, кечкеден сүйлөлө кузурай берсе, ары турчу же жагың жапчы деп айтабыз да, туурабы? Неге? Себеби ар жактан сүйлөшүп аткан адам менен анын сөзүн укпай калып атабыз. Мешайт этип атат булчу. Дал ошондой эле намазга келгенде, намаз окуп аткан учурда биз телефон менен сүйлөшүп атканда жаныбыздан бирөө келип алып, бир эки адам келип алып, кечке каткырыктап сүйлөшүп бизге мешайт этип аткандай эле биздин оюбузду бурмалап кетип атат нафсибиз, шайтан, нафсибиз. Намазда турабыз, кандай абалда турабыз? Азыр намаздан чыгып, бул жерге барып, бул ишти бүтүрүп, андан кийин тияка барып, жок, мында убакыт өтө узарып кетет. Мындай барсам, жакшыраак болот экен. Убакытты үнөмдөйт экенмин. План менен намаз окуп калдык. Намазда туруп алып, план кылып атабыз. Намазда турганда Алладан башка эч бир нерсе жок болуш керек адамдын зээнинде. Таптаза болуш керек адамдын зээни, ою. Бир гана мен Аллах менен байланышып атам. Мына ушул намазымды Аллах Таала менден кабыл кылат болду экен. Эртең кыяматта ушул намазым менин жүзүмө урулбайт бекен деген коркуу сезим менен окуш керек намазды. Бул нерсе каяктан пайда болот? Кантип пайда болот? Бул нерсени пайда кыла турган жол ихсан, tasawwuf. Tasawwuftун эң алгач аталышы пайгамбарыбыздын доорунда ихсан болду. Андан кийин сулук, ошентип келип tasawwuf, тарика бир канча аталыштар менен аталып калды. Болгону ат өзгөрдү. Маадда турат дагы эле. Ат өзгөрүлдү, бирок ошол адамдын ички жан дүйнөсүн тазалоо, анын жакшы адеп ахлак, кулк мүнөзгө алып келүү жөндөмү жол турат дагы деле. Tasawwuf бул кечеги эле Мухаммад Бахауддин Шах Накшбанд чыгарып койгон бир жол эмес. Tasawwuf сахабалардын эң улуусу болгон, кыяматка чейин келе турган үммөттүн бардыгынын ыйманын таразанын бир бутагына, бир табагына коюп, экинчи табагына ошол кишинин ыйманын койсоң басып кетет. Басып кете турган сахабаны баштаган биринчи. Ал пайгамбарыбыздан. Ал ким? Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu. Мына ошол кишинин жолун жолдоп, ал кишинин жолун жолдоп, бүгүнкү күндө андан кийин Salmanul Farisi radıyallahu anhu. Salmanul Farisi'den kийин Ja'farus Sadiq, Uwaysel Qarani, Hasanul Basri, İmam Ebu Hanife, 4 mazhabtın imamı rahimahumullah. Ошентип
Бұл санжыра уланып келатат. Бұл кечегиле bir имамдын чыгарып койгон bir нерсеси эмес. Мисалы Аллах Таала Кур'анда "Вазкур раббака" Rabbingdi zikir kıl деп айтып атат. Эртели кеч зикир кыл деп айтып атат. Эми ошол зикирди кантип кылабыз? Зикирди кантип кылабыз? Кайсыл зикирди кайсыл убакытта кантип кылыш керек? Зикирдин түрлөрү көп. Субханаллах, тензих, тахмид, такбир, Аллах Тааланы улуктай турган, Аллах Тааланы арулай турган, Аллах Тааланы тазалай турган, Аллах Тааланы мактай турган зикирдин түрлөрү көп. Таухид, Аллах Тааланы жалгыздыгын айта турган, калима таухид, мисалы ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ушуларды кантип кайсыл маалда окуш керек? Hadiste айтылмады бұл. Бұл жөнүндө толтура хадистер бар. Бұл зикирди кылсаң, мисалы ким бир жолу субханалла деп кое турган болсо, Аллах Таала бейиштен ага бир дарак тигет деди. Экинчи бир хадистин мазмунунда келатат, адам дүйнөдө кайтыш болгондон кийин бир эле нерсеге өкүнөт, өкүнгөнү бул дүйнөдөгү бош убактысыны текке кетиргендигине өкүнөт. Анткени бейиштеги анын ар бир субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар деп айтканына берилген сыйлыктарды көргөндөн кийин ошол бош убактыларымда дагы ушул зикирди көбүрөөк айта бербептирмин, мен бейиштеги бакчам дагы да көбөймөк экен, чоң болмок экен деп. Ошол убактысына өкүнөт адам. Хадисте келип атат бул. Пайда айтылып атат. Бирок аны кайсыл убакытта кантип айтыш керек? Ажатканада айтыш керекпи? Банияда айтыш керекпи? Сарайдын ичинде айтыш керекпи? Мечитте айтыш керекпи? Үйдө айтыш керекпи? Төшөктө жатканда айтыш керекпи? Жатып алып айтыш керекпи? Отуруп алып айтыш керек? Кантип айтыш керек? Анын бардыгын көрсөткөн мына ушул тасаввуф илими. Тасаввуфта уламалар, алымдар кантип кылыш керек? Зикирлердин бардыгын көрсөтүп кеткен. Кээ бирлер айтат, бул тасаввуф деген бул философияда. Бир адамдын философиясы дейт. Жок. Философия ар бир адамдын өзүнүн философиясы бар, өзүнө жараша. Бул эмне эмес да? Пайгамбарыбыздын айтылган хадистери, булар андан таза деген мааниде эмес да. Албетте пайгамбарыбызга чейин бул философия илими чыгарылган. Бирок кээ бир хадистерде ошолордун өзүнүн термини менен, же болсо кээ бир уламалар алардын өздөрүнүн термини менен алардын туура эмес болгон, батыл болгон ойлорун кайтарыш үчүн өздөрүнүн термини менен жооп берген учурлар болот да. Анан бул жерде философиялык сөз келип, буларда философия аралашып кеткен деп алып туруп эле бардыгын туура эмеске батылга чыгара бериш, бул жакшы эмес. Мына ошол Абу Бакр Сиддик радиллаху анху, андан кийин Салман Фарисиден кийин Абу Язид Бистами деген чоң алым келген алдагы тасаввуфта. Бул кишинин доорунда тасаввуф ушул кишинин аты менен аталып калды. Себеби бул киши ушунчалык деңгээлде эмгек кылды. Тасаввуфта ошол зикир кылууда жана башка маселелеринде адамдар адашып кетпесин деп бул киши өзү эмгектенди. Албетте кайсы жерде ким эмгектенсе ошонун аты ыйгарылат эмеспи? Ошол кишинин аты менен таанылып калды бул. Андан кийин Тайфури деген ат менен таанылып келди. Андан кийин 500 хижри жылдарда Абдул Халик Гаждивани рахматуллахи алейхи чыкты. Гаждиванилер деп алмалда ушул ат менен таанылды. Ушул эле санжыранын этегинде келип туруп, Мухаммад Бахауддин Накшбанди деп Бухаранын Каср Арфан деген айылында, айылдарынын бири айылы болуп калат. Бухаранын айылдарынын биринде 717 хижри жылы дүйнөгө келген Мухаммад Бахауддин рахматуллахи алейхи мына ушул Накшбандия деп, азыр Накшбандилер тигиндей Накшбандилер мындай деген да сөздөр жүрөт. Негизги айта турган максатыбыз эмне? Накшбанди тарикасы, бул мазхаб эмес. Накшбанди тарикасы качан, кантип, каяктан пайда болгон?
Bu oşal Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'dan kelatkan sanjıra menen ulan kelip uşul kişiye gelgende bu kişi zikir kılığının dağın tertiplerini jana uşuga okşagan maselelerdi bundan kiyinki koğumga düşünüktүү boluş üçün жеңилдик кылыш үчүн дагы өзүнчө тартиптерди түздү. Ал киши эмгек кылды. Ошол эмгегинин негизинде Накшбанди деп ат берилип калды. Негизи ал кишинин жашаган жери Касры Айрфан деген айыл болгон. Накшбанд деген жер жок эч бир жерде. Накшбанд деген сөз бул эки сөздөн алынган. Бири накш, экинчиси банд. Nakş деген söz Arap dilinde taşka oyup жазганды айтады. Çekip жазганды nakş деп koyады. Band деген söz bu Fars dilinde bu bayloo деген manide. Bayloo деген manide. Nakşbendiye деген ne деген nege bu at menen atalındı dese, uşunun manisine karay turgan bolsak, zikirdin tasiri uşunçalık dengelde oldu. Al жүрөккө ташка оюп жазгандай болуп байланып калды деген сөз. Аллахтын улуулугу анын жүрөгүнө ушунчалык байланып калды. Эми ал кайсы жерде болбосун Алланы эстеп, Алладан коркуп жүрөт. Илгери bir ustaz, bir pir өзүнүн шагирттерин сынайт. Айтат, бардыгын колуна бирден тоок берет дагы. Bargıla. Hiç kim körбөгөн жерге алып барып ушу тоокторду муздап келгиле, союп келгиле деп айт, берет колуна. Бардык алып барып муздап келет, бирок бир шагирти тирүүлөгөн көтөрүп келет кайрадан. Sen эмнеге муздабадың муну десе, муздабаганын себеби siz ayttыңыз, eç kim көрбөгөн жерде музда деп ayttыңыз. Кайсы жерге барсам деле Аллах Таала мени көрүп турат экен. Eç kim көрбөй турган жер таппадым мен дейт. Ошон үчүн муздаган жокмун деп айтат. Бул дегени Аллахтын улуулугу анын жүрөгүнө ошол накш болду деген сөз. Аллахтын улуулугу анын жүрөгүнө орношту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Men ahlasa lillahi 40 sabahan zaharat yenabi'al hikmet min kalbihi ala lisanihi." Kim 40 gün çın ıklas menen Allah üçün dep niyetini tuğurlap çın ıklas menen ibadat kılsa 40 gün. Anda anın жүрөгүнөн danışmandуулuk tiline çıgat deyt. Süйлөгөндө дагы ушундай bir маанилүү, маңыздуу сүйлөп калат. Ушунчалык туздуу сүйлөп калат. Danışmandуулуктун кыргызчада ушул маанisi, негизи мындан башка дагы маанилери бар. Таквачылык жана башка маанилери бар. Бирок сүйлөгөндө дагы sözünün her biri ушунчалык маанилүү, бирок ошол айтылынган сөз жүрөккө жете турган, кулакта эле калып калбай, жүрөккө жете турган сөз болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям экинчи бир куттуу хадисинде айтат: "Ал-улама варасатул анбия, ва иннал анбия лам юваррису дирхаман ва ла динара." Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Алем пайгамбарлар алтын күмүш мураска калтырбайт. Алар ва иннама варрасул илма, илим мураска калтырышат деген. Daha bir hadiste келет: "Ад-дунья мал'унатун, мал'унун ма фиха." Dünya жана дүйнөнүн ичиндеги бардык нерселер Кудайдын каргышына калган. Алланын наалатына калган. İlla бирок Кудайдын наалатына калбаган 3 эле нерсе бар, 4 эле нерсе бар. Алла Тааланын зикири,
Allah Taala'nın oliyalары, alımlar jana mutaallim ilim okuwuçular. Muna uşul төртөөсүнө Allah'ın kargışı aytılgan emes, Allah'ın kargışı bolboyt. Kalgan bardык nersege Allah'ın kargışı bolgon деп атат hadiste. Эми ушул жерде дагы zikir деп айтып атат. Zikir деп айтып атат. Ошол zikirди кантип кылабыз? Муну бизге үйрөтө турган жанагы эле tasawuf. Tasawufta дагы жолдор көп. Кандай zikir кылса болот? Кээ бирлерге барса, мисалы кээ бирлер кызмат менен тарбия кылат. Кээ бир тарикаларда, жолдордо кызмат менен кылса, кээ биринде дагы башка бир ыкма менен. Бул болгону тарбия кылуунун ыкмасы. Бүгүнкү күндө мисалы билим берүүнүн деле ыкмалар, түрдүү ыкмалар чыгып атпайбы, туурабы? Университеттерде барсаңыз, түрдүү ыкмалар менен окутуп атат. Кудум ошондой эле адамды тарбия нафсисин тазалоо үчүн, адамдын ички дүйнөсүн тазалоо үчүн ал кандай кылат? Илгери кээ бирлер барып туруп не кылат эле? Пирге барса, шейхине барса, ал шейх карап туруп, анын кибирине, анын текеерчилигине карап туруп, ага вазифа берет эле. Өтө эле өзүн менсинип кеткен болсо, бар туалет жуу деп коет эле. Ушуга окшогон тарикалар. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн жалпы адамдардын нафсисин тарбия кыла турган бул дават иши. Гашка чык десе эле, кээ бир чоң иште иштеген, же болбосо чоң бизнесмен байкелер менен даватка чыгып калган кезде гашка чыгайын десе, ушунун арды кылбай эле койгулачы дейт да. Как будто бирөөнүн эшигин астында тилемчи болуп баргандай сезилет экен да алгачы. Бирок бүткүл ааламга рахмат болуп келген пайгамбар. Кааласак да, каалабасак дагы, асманга чыксак да, жерге түшсөк дагы эң негизи кылган иши ушул болгон. Ким четке кагалат пайгамбар, эч ким эшигин барып тыкылдаткан эмес деп. Эч ким четке кага албайт. Накшбанди тарикасы дагы кудум ушундай эле этабы менен, эрте менен ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллахту 10 жолу айтсын. Кечинде 10 жолу айтсын. Барып туруп уже бул оңой болуп калгандан кийин 50 жолу айтсын деп аны бир шейх тарбия кылат. Ушул тариканын негизинде. Бул өзүбүздүн Орто Азияда чыккан, чоң алым болгон, Орто Азияда чыккандыгынын себебинен бул Орто Азиянын менталитетине, өзгөчө түрк тилдүү элдердин менталитетин жакшы билген инсан болгон киши катарында ушул элди кантип тарбия кылса болот. Өзү ушул элден болгондуктан ушул элди кантип тарбия кылса болот, ошонун негизинде ал дагы тарикаттын, tasawuftун жол жоболоруну иштихат кылып чыккан. Мына ошентип биздин Орто Азияда Накшбандия тарикасы өтө салмактуу болуп орношуп калган. Албетте кээ бир соц тармактарда көрүп атабыз. Баардыгыңыздар көрүп атасыздар. Кээ бир жерлерде халка болуп, тегерек болуп алып туруп зикир айтат. Секирип аткан болот, биякта пад музыка. Негизи ал музыканы алар койгон эмес. Аны дин душмандары монтаждап жиберип койгон ошентип ортого. Муналар музыка бийлеп атат, ушундай да зикир кылып болобу деп. Ал секиргендери болгону уйкуну ачуу же ушуга окшогон бир себептерден улам. Ал шариятка эч бир жерде карама каршы келген жери жок анын. Эч ким көрсөтүп бере албайт. Мына жерде, мына китепте, мына акыйдада же болсо фикте, же болсо хадисте мынантип келди эле, булар мындай кылып атат го деп туруп көрсөтүп бере албайт. Көрсөтүп берсе да туура эмес нерсени алып келип көрсөтөт. Мисалы карылар, мына мешіттің жамааты өзгөчө жакшы билет да. Жерде анткени карылар бар да. Карылар отуруп Куран окуп атканда кечке термелип, бири капталына, бири астына термелип окуйт.
Uktap kalbayın dep. Uktap kalboo üçün oşon termel okuyt. Bolbosa Peygambarыбыз termel okugan emes. Sahabalar termel okugan emes. Bul bidat bu. Jok, bunun hiç kanday şariatка деле тиешеси жок. Bul bolgonu adam özünü oşoga maşıktırıp atat. Uktap kalbay, savagımды jattayın. Uktap kalbay, savagımды kaytalayın dep atat. Kebirler üyünde misal üçün oturup alıp bir jaka ertemenen erterek barış kerek bolgon bolsa, tünü turup ketiş kerek bolgon bolsa, koy uktasam uktap kalamın deyip dagın televizor görüp oturat. Oşol siyaktуу эле bir jol bul. Misal Kafkaz jaktarda duf çalsa oy bolboy jatat dep. Bu muzika, pad muzika ketip atpayбы дейт. Özü maşinaga oturup alıp Mişar Raşit'in je bolbosa Mahr Zeyn'din al jön ele orduna kıymılata turgan muzikasını bakırtıp koyup alıp ketip atkany menen işi jok. Al şirk bolboyt, al bidat bolboyt, anda eçteke bolboyt, күнөө bolboyt da. Anan bir Peygambarыбыздын doğrunda ele kelip turup misal Peygambarыбыз Medinaga kelgende tola al badru alayna min saniyyetil vada. Peygambarыбызды tosуп алганда ушул ыр менен, дуф менен коштоп, ырдашы тосуп алышты го. Peygambarыбыз келип тосту, кайтардыбы? Жок. Тоскон жок, кайтарган жок андан. Ал бир эле аспап болуп атат. Ошол жерде bir дуф менен зикир чалып койсо, ал дуф деле балким аны сергитип туруш үчүн, уктап калба деген мааниде çalынышы мүмкүн. Аны барып туруп ошол адам менен биз Kuttan namazının aslında öte atkan savağımızda başında aytkандай, bir adam menen süйлөшүp, al işte emne maksatta emne negizdi emnege tayanıp kantip kılıp atkandığını özü menen betne bet oturup surap bilbestен turup anын üstünden hüküm çıkaranга bolboyt. Muna ошол себептүү Allah Taalam bardыгыбызга tazkiyatun nafs kılıp. Tagıra aytkanda nafsibizdi жеңип, baş iyidirip, bağındırıp, ölümden keyinki yaşoğuzga dayardana turgan insanlardan boluğa tawfik bersin.